үзбей кылып. Макул? Сонун кылып скверди жасап, эстеликти коюп. Эстеликти баштадыңызбы сиз? Баштаганбыз. Качан бүтөт эстелик? Эстелик бүтүп калды. Тиги казак туугандар менен макулдаштыңызбы? Сиз макулдашпай отуруп түшкөн. Ооба. Ошо жасап атам. Бул бурчуна музей бар. Ну хорошо, музей болсо музей. Сонун кылып эстеликти коюп, бактарды тигип грандиозный кылып ачыш керек. Түшүндүңүзбү? Давайте. Так, Замирбек Башевич, Акыл Арапаевич. Так. Жеке кайда жүрөт? Могул жерде бир эле слой басылдыбы? Бир слой басылды, лотокторду коюп баштадык. Бордюрун коет, экинчи слой экен. Ооба. Так, муну такыр жарабай калган болчу. Лоток жок эле. Могу эмелер, Иманбек. Моголар бир аз суу ичпей атат да. Только автопайк болуп атат. Өткөндө айттым, ожум ушуну жакшыраак карагыла депчи. Ошол бойда жакшы карабай атасыңар. Ушулардын ордун ачып, эскирип калыптыр. Замирбек Баевич, ушулардын ордун ачып, Павлония кишибиз керек. Павлония бийик көтөрүлбөйт. Тетака чейин эметет. Кыркып туруш керек болот. Кыркып туруш керек болот. Зато мага карасаң уже. Кайрагачларда. Эки бетинде кара, мола да жарабай калыптыр эскирип. Ооба, сонун кылып. Так. Ошондо бул жерди качан бүтөбүз, Замирбек Башевич? Я. Лоток коюлду бүтөт чыгып. Лоток койсун. Лотоктор эле убакыт алат да. Бир жума. Так. 20-сына бүтөбүзбү? 20-сына. Я. 20-сына бүтүрүп ачып коелу. Так, Акыл Арапаевич, сизде ошондо Денгороодо канча объектиңиз бар? Так, парк 1. Ачабыз паркты, Так. Монуеводагы развязка. Так, Монуеводагы развязка 2. Анан Осмоновдагы аллея. Осмоновдо аллея 3. Чоң объекттер ошолор. Кичинекей объекттер бар. Ага чейин графикте коюптур азыр. Аларды ача беребиз. Аларды ачабыз. Денгороодогу 3 грандиозный кылып, сонун кылып ачабыз. Либо Денгороодо жетишпей калышыбыз мүмкүн. Ошондо бир 3, 4, 5 бассак, эмесек, баштасак кандай дейсиңер? Күндө. Атомдай бир күн болгондо эметип калат да. 3, 4, 5, 3 күн подряд ачалы. 3 күнү паркта ачалы, 4 күнү тиги развязканы ачалы, 5 күнү эмен ачалы. Осмоновдо паркта, скверде. Замирбек Башевич, круговой боюнча. Бул жерде круговой болобу, ушу бойдон калабы? Эгер круговой болот, Эгер круговой болбосо турган болсо, бул жерде оңдоп койсок дедим эле да. Таш басып, анын кылып брамыр таш басып. Жол келип, жактан 4 жерден жол ачылат. Азыр Ишковандан чыгып, через базар бул жак келет. Так. И Ишковандан түз эмеге барат. Рёгайга барат. Мына могу ошо эски бактарды эле алыш керек да. Кудай кааласа эрте жазда полный эгин-тегинди бактар дегиш керекпиз. Шаар боюнча канча төсөптөп чыктыңар, Иманбек? Азыр эсептеп атат. Жок дегенде бир 50 миң түп эгишибиз керек да. Кара, молар деле эски да, мына карачы, мына. Кара. Айылы болуп турат мына. Жанагы айылдарда ошентип талап коет го, мына эмени кара. Эскилиги жеткен, ошолордун баарын алып тети мусордо алыш керек экен. Эме ким? Тазалык. Азыр биз могу калабы, могу эме? Муну башкача кылабыз. Кандай башкача кылабыз? Бир аз круговойраак туруп, нерден жол келгендечи. Кара, тетиги да некрасивый турат, уят мына карачы. Тетиги рекламаны. Эме ким? Азамат Каныбекович. Бу рекламаны кара, старинный уже 2020-жылы коюлган экен. Карачы, коюлганына уже 5 жыл болду. Сиз 5 жыл мурда канча жашта болчуңуз? 32 жашта. 32? Көрдүңүзбү?
5 жылда чоңойдуңуз да. Onu либо bir оңдош керек, либо bir лет экран койсок кандай болот эле? Бул жерге ар Иә. жактан жаңы жол келип туташат да. Туташканда жаңы кольцо болот же. Кальций болобу? Анда кое туралы. Так, ошондо теги Ишкабандан чыккан жол светофордон чыгып базарга кирет, туурабы? Ош базарга кирип анан могу жерге. Ушул жерден келет. Все, түшүнүктүү. Могу жерде круговой болот. Бул жерде кургой болот. И нар жагы түз Риогайга чыгат. Риогайга чыгат. Ошондо бизде 2 жол ачылып калат. Бул жер основной трасса болот. Ооба. 4 полоса, наркы 2 полоса. Наркы 2 полоса. Бул эмеге чейин келди, столбага чейин. Муну качан ачабыз буну? Бүттү? Ооба, иштедик балдар. Качан приблизительно кайсы убакка ачабыз? Приблизительно дагы bir ay убакыт. Bir ay көп болуп кетет. Иши көп ше. Азыр көрөбүз го нар жагынан. Нар жагынан. Замирбек Башевич, таш жол болсо да ачып кое бериш керек. Ооба. А ушул жерден подъем башталабы? Жок, подъем нар жактан. А бул просто нар жагын подпорочныйына коюп тегиздейбиз. Так. Көпүрө кайсы жерден башталат бизде? Көпүрө мына жерден башталат. Бул жагы Кукумбиге чейин мына биринчи башталышы мостко чыгыш чейин 115 метр. 115. Мосттун узундугу 84 метр. Кукумби жагы узагыраак 180 метр подпорочный алыс. İşte başladыңарбы? Проект. Проект. Şey көрөлү. Так. Жалпы узундугу канча болот? 380 метр болот. 380? Жагы айтига жагы, бул Кукумби жагы. Мына мосттун немеси Көкүмбий десең, Көкүмбий. Берге чейин. Мына бул айтига Канчама узундугу? бул 115 метр. 115 метр. Бул жагы 84 метр. Бул жагы 180 метр. ошондо общий канча болуп атат? 190 метр. Ошондо мынакей кооперативден келдик. Эки жагына тең бирден полоса кошулду. Так? 4 метрден 2 полоса. Эки полоса кошулду. 4 метрден. И тротуар зеленый зона кошулат. 124. Бул ошондо мына кооператив менен келип туруп түз Көкүмбийге өтүп кетеби? Бул жер круговой болбойт, түз. Болот. Түздө болот. Биринчи этажда болот. Бул жер түз эле болот. Түз болуп өтүп кетти. Осмонова свободно по кругу келип круговойдон буяка бурулат. И бул жака өтүп кете берет. Осмонов көчөгө. Ак Тилектен келсе по кругу и түз базарга. Все болду. Жака келсе мына жол менен кошуп келе берет. Ошол полосаны затен чоңойттук да. Ооба. Машина кеңири беспрепятственно өтүп кетсин. Бул жерде трейлердин линиясы көрүлгөн, ошого жана полоса 4 метр, бир өзү 7 метр болуп чоңойгон. Так, качан бүтөбүз? Кышка чейин биз Я. бетондун кышка чейин бетонун бүтүрүп, балкасын бой өрөбүз. Так. Так, мынакей түз кетти. Мына эмеде бирде круговой. Все, түшүнүктүү. Так. Түшүнүктүү. Ошондо азыр мына эки подпорныйлар бүтүп атат. Балкаларын куясың. Плиталар даярбы? Плита заказ кылып койдук, уже куюп атат. Ооба. Хотя бы могу эмес бүтө алабызбы кышка чейин? Бүтөбүз. Кышка чейин подпорочныйга куюлуп, свайларды үстүгө көтөрүп, мына жолдорду ачып коебуз. Ылдыйдагы жол ачык болот. 2 метр түрү бүтүн движение ачык турат. Хорошо. Ошол эле көчүрмөсүнүн аркы Ак Тилек айланып. Ооба, один кадам Ак Тилекке коебуз. Туура Ак Тилекке коебуз. Ооба. Анда өзүң жасайсыңбы? Эме, Айбек? Анда өзүң жасайсыңбы? Мондай болот да? Все? Все болду. Бул наркы проект качан баштайбыз Ак Тилекте? Ак Тилек ойун баштады. Жок, ким баштады? Кайсы подрядчик? Проектин даярдоогун баштады. Молардын баарын эмеге алып кетебиз. Мен муну эметтим. Эмеге койбойлукпу, шунучу эстелиген. Касымбек алып барбайлыкпы паркка.
Ошо сонун болот. Как раз могу эмелер менен. Так. Так, bizde бул жак эме, а? Ооба. Кытай инвесторлары 20 гектар жер. 21. 20 болуп калды. Я. 20 ал документ боюнча 20. Так, булар курулушту баштады, мынакей. Булар акырында Ооба. жерлер тегиздеп баштады. Баспайка. NSI City. Все болду мынакей. NSI City bir кадам менен бүт жашоого ылайык. Кытай, Кыргызстан биргелешкен курулуш. Мына, көрдүңөрбү? Зайырбек Бач, мунун арт жагынан 20 гектар жерди бердик, э? 20 гектар жер. Kunlun компаниясы. Все түшүндүк. Так, бул жагынан дальше жол кеттиби? Жерден уже расширенияны баштады. Так, канча полоса кошобуз? 2 полоса кошобуз. Обочина 1 полоса дагы. Жалпысынан жерден где-то bir почти дагы 16-17 метр кошобуз. Ооба. Алдындагы кытайларды сурандык, bir 10 метр жылып тургула депчи. Себеп? Мына кичине техникалар айланып, немелерге кичине мешать этет дегенен макул дешти аларчы. Кайра эле өзүнүн гарантиясына коюп Ооба, коюп беришет. Так, эмечи мына опораларчы? Опораларды азыр немелерге тапшырма берилди. Ак жол. Ак жол. Ак жол. Проект боюнча булар жылдырып беришет азыр. Немелерин коюп беребиз. Ооба. Подрядчикке сүйлөшүкчү. Только баягы разведкасы көрсөтүп бере турган болдубуз. Ошодон баштайбыз. Вот, тезирээк жылдырыш керек. Так, биз муну быйылкыга ишке бере алабызбы? Быйылкы ноябрдын ортолоруна чейин тегиздеп, немесин жол машина өтө турган жол кылып коебуз. Анан эрте жаздан асфальтын. Эгер жетишсек басабыз, а? Жетишсек басабыз асфальтын, жетишпей калсак техника жүрө турган кылып коюшубуз керек. Аябай пробка болуп атат. Байкатасызбы? Аябай пробка, именно пробка. Обочинасы менен кошо расширение кылып даярдап. Все, давайте. Жакшы болот. Мону тездештиргиле, стабаларды. Макулбу? Ооба, опораларды. Энергия курамдык сүйлөштүк, пайдасы. Местности көрсөтөр менен баштайбыз. Ооба. Эми ГТС жок да, айла жок да. Мону бүгүн жылдырыш керек экен, а? Ооба. Заборунчу.